маанилүү окуялары менен тааныштырып, Ынтымак телеканалында кабарлар маалымат программасы. Кызматыңыздарда мен Айжамал Улжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Узинин жыйынтыгы менен эненин курсагында 3 бар деп, бирок төрөгөндөн кийин эгиз балдарды карматканына нааразы болгон ата-эне прокуратурага арыз жазды. 19-20 апрель күндөрү Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатына карата Ош шаарында айрым көчөлөр убактылуу жабылат. Юстиция министрлиги КСДПнын жетекчиси катары Сагынбек Абдрахмановду каттады. Баткенде биоорганикалык өрүктөрдү өндүрүүгө кадам таштала баштады. Ал үчүн илдеттерден дарылоонун жолун үйрөткөн адистер жардамга келди. Быйыл улуу жеңиш майрамына 74 жыл. Согушта кан кечкен аталардын эрдиктери. Ош облустук ооруканасында 3 күтүп, бирок эгиз төрөгөн Гүлзина Абдимажитованын жолдошу дарыгерлердин үстүнөн прокуратурага арыз жолдоду. Анткени буга чейин 5 ирет УЗИ аппаратына түшүп, жыйынтыгында эненин курсагында 3 түйүлүк бар тыянак чыгарылган. А бирок ымыркайлар төрөлгөн соң ата-энесине эгиз балдарды карматышкан. Бул жагдай шектенүүнү пайда кылгандыктан дарыгерлерге ишенбөөчүлүк жаралган. Нааразы болгон ата-энеден кесиптешим Жусупбек Кошматов уулу кабар алды. Ошо үчөн деп ойлоп, биз үчөмөн алганбыз да. Бирөөсү ачылбай турат, мынанке. Үчөөнө кийимдерин полный алып барганбыз баарын. Ошо экөөнү уруп чыгып эле, мына ошол бойдон турат. 3 күтүп, бирок эгиз кыздарды жарык дүйнөгө алып келген 24 жаштагы Гүлзина Абдимажитова дарыгерлерге ишенбей жатат. Айтымында 9 апрелде түнкү саат 1 чамасында көз жарып, дарыгерлер эгиз кыздарды колуна берген. Бирок операция учурунда ал эсинен кеткен. Бул учурдан пайдаланган ак халатчандар баламдын бирин алып коюшу мүмкүн деп күмөндөнүп жатат. Анан кесироюна киргенде күйөөм киргизген десем эч ким унабай койду. Кирбейт деп. Өзүм кирип, ошо 2 төрөлгөндөн кийин мен айттым, толук ана неме бербегиле, наркоз. Бербегиле деп, анан 2 кыздын төрөлгөндөн кийин мен уктап кеттим да. Уктап кеткенден кийин уже билбейм мен бул жагын. Ал эми кайненесинин айтымында келини менен төрөт үйүндө бирге болгон. Бирок дарыгерлер операция жасалуучу бөлмөгө киргизбей койгон. Ал арада аны акшерка ымыркайды орогонго кездемеге жөнөтөт. Ошол чакта башка бөлмөгө баланы алып чыгып кетип калган деген эненин оюнда шек саноо болуп турат. Мен шектенген жерим ошо жер. Ал бала чыкты, жыңалач оороду. Ал өздөрүнүн немесине деле оороп турса болмок. Ал состояние ошондой болуп аткан кезде, ал мени ажалга жөнөтүп атат. Мен шектенген жерим бир ошо жер болуп калды. Жанагы педиатр деген алып чыгың деп ушунчалык неметип калды, мындай тездетип ушунчалык эле шашырып калды да. Мен шектенген жерим ошол жер. Ал эми көз жарган келиндин жолдошу 26 жаштагы Ынтымак аталган окуя боюнча дарыгерлердин үстүнөн арыз жазып, Ош шаардык прокуратурасына кайрылган. Ал УЗИ аппараты келинчегинин 3 төрөй тургандыгы боюнча 5 ирет чыгарган корутундусуна токтолуп, 5 тең жаңылбаса керек деп нааразы болду. Жубайлар 2016-жылы баш кошкон. Экөөнүн эгиздерден башка 2,5 жаштагы дагы бир кызы бар. Өмүр бою айтып, неме кылгандан көрө чындык жакшы да. Чынын билсек, ачыгын. Еши ал врачтар действительно экен болсо, алар доказать этет. Экен эмне ушундай деп мыйзам чегинде неме кылса, биз ата-эненин дагы жанакындай жүрөгү ток болуп, действительно экен эле деп ушундай неме кылат да. Коомчулукту 2 күндөн бери дүрбөлөңгө салып жаткан 3 ордуна 2 кыз төрөгөн келиндин иши учурда саламаттыкты сактоо министрлигинин комиссиясы, ошондой эле шаардык прокуратуранын кызматкерлери тарабынан иликтөөгө алынды. Бул окуя боюнча аталган оорукананын башкы дарыгери Гүлбара Кенжебаева УЗИ аппараты да адашышы мүмкүн дейт. Мындай окуя Ош облустук төрөт үйүндө катталбаганы менен башка төрөт үйлөрүндө кездешкен фактылар бар деп айтат. УЗИ аппараты түйүлдүктүн эгиз 3М4М экендигин 12 жумага чейин тагыраак аныктайт. Ал эми Абдимажитова түйүлдүк чоңоюп калган кезинде, башкача айтканда 18 жумадан кийин түшүптүр. Мындай учурда УЗИда туура эмес көрсөтүшү ыктымал дейт дарыгер. Ошол эле мезгилде биз айтып атпаймынбы, ошол аң сезим менен жаткан болгоч, спиналдык наркоз алган.
эч кандай бирөө алып бир эле эшикте турат. Ошол эле эшиктин ошол операционныйда ошол жерде кайненеси ошол балдарды биз көкүрөгүнө жаткызганга даярдайбыз да. Кайненеси ошол жерде басып жүргөн. Ал жерде бир эле эшик бар. Башка жол менен чыгып кетип, же болбосо мындай ордап чыгып кетүү жолдору ал жерде жок. Бизде бир эле операционный эшикте бир эле эшиктен кирип, бир эле эшиктен чыгышат. Аталган төрөт үйүнүн бардык жеринде видео көзөмөл орнотулган. Эгер кандайдыр шек жараткан маселелер болсо, тасманын баары ачык айкын көрсөтүлөт. Дарыгерлер эгизектер төрөлгөн учурдагы видео тасманы арыздануучуларга көрсөтүүгө кызыктар. 3 акушерка болот, 2 детский врач болот, эң азында санитарканы айтып болот. 10 кишидей адам болот. Ошолордон могул жерден чыкканы бардык камерага түшөт. Жаңы төрөлгөн баланын каяка, как это невозможно болуп турган нерсе эмес да булчу. Ош облустук төрөтканасында жыл сайын 9 миңден ашуун ымыркай төрөлөт. Өткөн жылы төрөтканада 130 наристенин өлүмү катталган. Жусупбек Кушмат уулу, Бексултан Абдиев, Ынтымак. Социалдык тармактарда конокко барган бир топ жигиттин дастарконго коюлган даамдарды талашып, баштыкка салып жаткандагы видео тарады. Кадрдан бир-эки жигит нан, боорсокту тээп, дастарконду тебелеп өтүп, таттууларды алып жатканын көрүүгө болот. Бул видеону Талант Өмүралиев аттуу Facebook колдонуучусу баракчасына жүктөгөн. Аталган видеодогу балдардын жоругуна көпчүлүк колдонуучу терс пикирин билдирген. Мындай учур кыз узатуу тоюнда колуктунун үйүнө күйөө баланы коштоп барган жигиттердин арасында болушу мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан социал-демократтар партиясынын уставын, мөөрүн жана каражаттарын бериши керек. Мындай билдирүүнү бүгүн маалымат жыйынында партияга жаңы төрага болуп шайланган Сагынбек Абдрахманов айтты. 5 апрелден тартып партиянын жетекчиси алмашканын жана ал юридикалык жактарды каттоо боюнча мамлекеттик реестрде катталган. Абдрахманов бул талаптар аткарылбаса, КСДП Атамбаевди жоопко тартуу тууралуу өтүнүч менен күч түзүмдөрүнө кайрылууга аргасыз болоорун айтты. Анын маалыматына караганда бул кат почта аркылуу Алмазбек Атамбаевке жөнөтүлгөн. Ошондой эле Абдрахманов партиянын банктагы эсептерин ага өткөрүп берүү боюнча Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловго да кат жазган. Юстиция министрлиги Сагынбек Абдрахмановду КСДПнын лидери катары каттап, партиянын жайгашкан жерин Эркиндик 45 деп өзгөрттү. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын алкагында жол тыгындарын алдын алуу жана коопсуздук үчүн маданий иш-чаралар өтчү жайлардын аймагындагы айрым көчөлөр убактылуу жабылат. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 19-20 апрель күндөрү Курманжандатка Совет, Ленин, Нурматов көчөлөрү жана Курманжандатка көчөсүнөн Ленин, Баялинов көчөсүнө чейин, ошондой эле Сай бою көчөсү жабылат. Аталган көчөлөрдүн кесилишинде жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери күзөттө болушат. Жаштарды өнүктүрүү программасынын алкагында Дилгир окуу долбоорунун катышуучулары 2019 жылдагы 6 айлык окуу курсун жыйынтыктап жатат. Долбоордун алкагында жаштар өлкөгө кандай пайда алып келе алат? Жаштар өздөрүнүн маселесин өздөрү чече алабы? Коомчулукта адамдар менен кантип иштешүү керектиги тууралуу окуулар өткөрүлгөн. Жыйынтыгында катышуучулар өлкөнүн аймактарындагы оорчундуу делген маселелерге долбоор жазып, алардын чечүү жолдорун сунуштап, маалымат беришти. Аларга атайын билим берүү министрлигинен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Германиянын эл аралык кызматташуу фондусунан тастыкталган сертификаттар берилет. Анткени жаштар өзлөрү өзгөрүп жатат. Элдин астына чыгып сүйлөөнү же болбосо мен чын эле бир нерсени өзгөрүп жаштар жаатына даже жолдун жасалуусуна дагы мамлекет эле жасаш керек десем, мен деле өзүм мага керек нерсе болсо бул нерсеге катышып өзгөрүүлөрдү алып келе алат экем деген ишеничтери пайда болду. Мисалы базар курган айыл өкмөт миллиондон ашык нерсени бөлүп берип, ошол шарттарды түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми Испана шаарынын 4 жаш лидерлери өзлөрүнүн иш-чараларында 2000ден ашык жаштарды алып иш аракеттерди жүргүзүп, ошого аз эле акча каражатты 50 миңден тегерегине эле кетип, бирок ошол өзлөрүнүн жасаган иштер аракетинде жаштардын өзгөрүүлөрүн көрүп, чоң өзлөрүнө кандайдыр бир ишенимди, мотивацияны алып, ошол ишти улантабыз. Эгерде биз эле өзгөрсөк, бизден тышкары дагы башка адамдарга, жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп бере алат экенбиз деген ойго келип жетип атат. Аба ырайы жаанчыл болсо, баткендик багбандар түйшүккө кабылат. Киреше булагы өрүккө байланыштуу болгон жергиликтүүлөр жаандан пайда болгон илдеттерден улам түшүм сапатсыз болуп жатканын айтып келишет. Андыктан жаандан кийинки оорулардан мөмөнү сактоо боюнча багбандарга атайын адистер жардамга келишти. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Баткен районунда 5000 гектар өрүк багы болсо, анын 200 гектары Карабак айыл өкмөтүндө. Анда дыйкандар жылына 200 000 тоннадай түшүм алышат. Бирок сактоочу кампанын жоктугунан жана өрүктөрдүн сапатсыз кургатылгандыгынан экспортко чыгара алышпайт. Андыктан арзан баада чектеш тажикстандык ишкерлерге сатышат. 80 гектар өрүк багыбыз бар. Мындан тышкары элдин жана үрүш жайларында, бактарында болуп, жалпысынан бир 200 гектардай өрүк багыбыз бар. Бул жерден 200 гектар жерден bir 2000 tonnadan ашык өрүк алабыз жыл сайын. Анан бизде bir 2-3 жылдан бери ушул эки жака сатуу өтө кыйын болуп атат. Дыйкандардын айтымында мурда кымбат баада сатылып келинген өрүк кактары азыр жакшы бааланбай калды. Анткени биорганикалык түшүмгө кардарлар көп басым жасашууда. Андыктан адистер тарабынан биорганикалык өрүктү өндүрүүнүн жолун үйрөнүп жатышат. Кагып алгандан кийин эле мына ушул органикалык көңсөңдү чачып немелерди гана колдонуп жүргөнбүз. Мына курттарга дары таппай жүргөнбүз. Мына жакшы болду. Мындан ары биз мына силер менен байланышып туруп, өрүктөргө ушу керектүү мезгилде ушу био немелерди чачканыбыз жакшы болот кудай кааласа. Жазгы жаан-чачын өрүк королоруна козукары оорусун пайда кылат. Мындай өрүктөрдүн сапаты начар болуп, өтүмдүүлүгү да жоголот. Дыйкандар мындай ылаңдардан өрүктөрдү буга чейин сактай алышчу эмес. Бул учурда багбандар өрүктөрдү дарылоону да өздөштүрүп алышты. Аба ырайы жамгыр келгендиктен өрүктөрдү дыйкандар жакшы карабай атышат да. Аба ырайы ушундай жамгырлуу келгенде жана орусча айтканда грибковый болезнь дейт да. Козукарын оорулар өтө күчөйүп кетет дагы, жана өрүккө түшкөн оорулар көбөйөт. Биздин дыйкандардын тили бул котур деп коет да, өрүктүн жанагы чегир оорулар көбөйүп кетет да. Ошону алдын алыш боюнча биз азыр фермерлерге бүгүн келип ушундай окуп өтүп атабыз. Негизинен ушу Баткен биофабрикасы ачылган, ушу биофабрикада өндүрүлгөн биопрепараттарды колдонуу жол-жобосун айттык. Бул биопрепараттар кандай ооруларга каршы колдонулат, кандай колдонуш керек, ушуларды айтып бердик. Тийиштүү адистер жерлерде дыйкандарга түшүндүрүү иштерин практика жүзүндө көрсөтүп, өрүктү таза өндүрүүнү үйрөтүп жатышат. Анткени жыл сайын келген чет элдик кардарлардын талабы дал ушул. Эгер биоорганикалык өрүктөрдү өндүрүү жолго коюлса, алдыда экспортко жол ачылмак. Эми биз быйылкы жылы ошо Карабак айыл өкмөтүндө 63 фермерди биз камтыйбыз деп атабыз. 63 фермердин баардык бактарын эсептегенде канча көлөм чыгат, эми ол да өзгөрүп атат. Эгерде жакшы сапаттуу болсо, мен ойлойм тонналап өрүктөрдүн көлөмү чыгат. Облуста 7000 гектар өрүк бак болсо, анын 5000-ин Баткен районундагы бактар түзөт. Андан 110 000 тоннага чейин өрүк өндүрүлсө, анын ичинен кургатылган 27 000 тонна өрүк чет жака экспорттолот. Ал эми калган 83 000 тоннасы кошуна Тажикстанга ички рынок аркылуу сатылат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Жалал Абад шаарында улуу атамекендик согушта курман болгон 5 жоокердин жаркын элесине арналып эстелик тургузулду. Аны шаар мэриясы менен Славян диаспора ассоциациясы ишке ашырган. Маалыматтарга таянсак, жогорудагы жоокерлер Жалал Абад шаарынын аймагындагы ооруканалардын бирине дарылоо үчүн алып келинген. Бирок алар алган жараатынан көз жумуп, шаардагы көрүстөндүрүүгө коюлган. Курман болгондор подполковник Геннадий Голубаев баштаган жоокерлер экени маалым болгон. Бүгүн жергиликтүү бийлик Славян диаспора ассоциациясынын өкүлдөрү согуш ардагерлери жана шаар тургундары эскерүү иш-чарасын өткөрүштү. Катышуучулар алгач эстеликке гүл чамбар коюшуп, андан соң 1 мүнөттүк эскерүү жарыяланды. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынан согушка 10 000ден ашуун жоокер аттанып, алардын 5024-ү кайтып келген. Бүгүнкү күндө шаарда согуштун 5 ардагери бар. Аскерлерибизден братская могила деп коет. Ошол жерде 5 жоокерибиз согуштан, улуу атамекен согуштан жаракат алып бул жерге келип каза болушкан. Ошолорду биргеликте бул жерге коюп, алардын жайын реконструкция иштерин жүргүзүп, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, эстелигин кайра жаңыдан тургузуп, анын расмий ачылышын кылып, бүгүнкү күндө эскерүү кечесин өткөрүп жатабыз. Улуу атамекендик согуштун ардагери Абдулла Усманов быйыл 100 жашка толду. Туулган күнүн утурулай ардагер улуу жеңиштин 74 жылдыгында белгилейт. Ал 1939 жылы Ноокат районунан аскерге аттанып, ошол бойдон кандуу согуш талаасына жөнөтүлгөн. Колу жана бутунан жараат алган жоокер 1943 жылы мекенине кайтып келет. 100 жашка толгон ардагердин абалын биздин чыгармачыл топта көрүп келди. Абдулла Усманов Ноокат шаарындагы эң улуу жана саналуу ардагерлердин катарында. Улуу атамекендик согуштун ардагери быйыл 100 жашка толду.
Бир кылым басып өткөн өмүрү менен чогуу ардагер быйыл улуу ата мекендик согуштун 74 жылдыгын да белгилейт. Ардагер согуштун апат күндөрүн алиге чейин унута элек. 41-yılı vuruş başlandı. Getirir kaputtuk. Ленинградка жөнөтүштү. Ал жакта балдарды даярдадык. Машыгуулар болот эле. Өзүбүз да курал алып салгылашууга киришип кеткенбиз. Командирим экөөбүзгө ук тийди. Кийин мени артка үйгө жөнөтүштү. Ал күндөрдү эстегим келбейт. Бирок согуштагы салгылашуулар азыр да түшүмө кирет. Biz bir zvod, komandir zvod edim. Ардагер өзү жашаган Ноокат районунан 1939 аскерге жөнөтүлгөн. Андан соң куралчандарынын сабында туура согуш таласына аттанган. Кандуу согуш күч алган мезгилде ал Ленинградда улуу окуу батальонунда аскерлерге машыгуу өтүп, аларды жууга даярдаган. Кан майданындагы салгылашуудан колу бутунан жарат алып 1943 мекенине кайтып келген. Kışta korda yattık. Korda yatağımız, kolumuz aç. Нандарды жоокерлерге бөлүштүрүп берген күндөрү болгон. Бир тиштен нанды жешип, кайра колуна курал алып жөнөшкөн. Оор күндөр эле. Бирок биз жеңишке ишенет элек. Биз жеңдик. Баарына шүгүр. Nima продукта барыш кыйын болду. Мекенине келгенден кийин Абдулла Усманов колхоздо жумушчу болуп эмгектенет. Үй бүлөгүтүү 11 балалуу болот. Бирок ардагерге турмуштун оор жазмышы кайра сокку урат. Ушул жылдырга чейин ал үй бүлөсүнүн ичинен 7 баласы жана жубайынан катар айрылган. Ноокат району боюнча улуу ата мекендик согушка миңдеген жаш жоокерлер жөнөгөн болсо, азыркы учурда алардын ичинен 13 ардагер калган. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Нарын шаарында өзгөчө сейил багы бар. Бул парктын өзгөчөлүгү түнкүсүн жарык берүүчү чырактары күн энергиясын колдонгондугунда жана эс алуучулар бекер интернет колдоно алышат. Буга чейин кароосуз калып, таштанды баскан аллеяны Агахан өнүктүрүү уюму каражат бөлүп реконструкциядан өткөргөн. Жаштардын эле эмес, улуу муундун да сүйүктүү эс алуу жайына айланган аллеяны кесиптешин да көрүп келген. Бул парк Нарын шаарындагы эң көп чогулган жер. Каланын так ортосунда орун алган аллеяны бекеринен смарт парк деп атаган эмес. Эс алуучулар үчүн акысыз интернет каралган. Жасалгалары дагы башка эс алуу жайларынан жасалгасы менен айырмалана алат. Жакшы мактана кетчү парктардын бири. Мунун өзгөчөлүктөрү өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушул жерде таштардын бетине ар кандай тамгалар, компьютердин клавишалары бастырылган. Эс алуу жай оңдоодон өткөндөн бери каладагы кичинекей бөбөктөрдөн баштап кары жашына чейин ушул жерге эс алып кетишет. Ден соолугун чыңдайм дегендер үчүн дагы ылайыктуу аянтча түзүлүп, машыгуу шаймандары орнотулган. Тегилген бак дарактары дагы чет мамлекеттерден алынып келип, Нарын шаарынын климатына ылайыкташтырылып отургузулган. Парк Нарын жергеси үчүн абдан эле чоң жетишкендикти айтам. Себеп дегенде бизде жашы өтүп калган, улгайган адамдар көп да. Анан бул Нарын шаарындагы деле ден соолукту чыңдоочу жерлер карылар үчүн абдан жакшы. Эртең менен саат 7-тен кийин жетилерде, кечинде бүт бул жерде жашы улгайган адамдар көп келет. Себеби ден соолукту чыңдоо үчүн абдан пайдалуу. Парктын уникалдуулугу инновациялык технологияларды колдонгондугунда. Алсак, мында орнотулган жарык берүүчү жабдыктарга электр тогунун кереги жок. Бул парктын өзгөчөлүгү мына ушул шам чырак менен айырмаланып турат. Себеп дегенде күндүзү күндүн энергиясынан энергия алып, кечкисин мына ушул паркты жарык менен камсыз кылып турат. Нарын шаарындагы Борбордук аянтында жайгашкан Сейиталы Жакыпов атындагы парк буга чейин эскилиге жетип, айланасын таштанды басып, кароосуз калган. Элдин муктаждыгын эске алган Агахан өнүктүрүү уюму $1 миллион ашык каражатка оңдоодон өткөргөн. Ошол Агахандын маданият боюнча траст аркылуу оңдоп түздөлүп, ошол 2016 жылы октябрда ишке киргизилген смарт парк деп коет. Себебинде бул парктын дизайны ошол жөнүндө айтып турат. Бул паркта бекер Wi-Fi интернет бар. Бул жерде карап көрсөңүздөр ландшафттык дизайнерлер иштешкен, таштардын үстүндө жанагы клавиатурада колдонулган символдор басылган. Анан бул жерде инновациялык технологиялар колдонулган. Нарын шаарынын мэри Эмилбек Алымкулов Агахан өнүктүрүү менен тыгыз өнөктөштүктү иш алып барып, элдин муктаждыгын чечүүдө жана шарыктар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө тыгыз кызматташтыкта экенин белгиледи. Бул парктагы өзүнчө бир уникалдуу парк, себеби бул жерде биздин Кыргызстанда эмес, ушу чет мамлекетте өскөн өсүмдүктөр дагы алып келип, бак дарактар алып келип тигилип, ушул жерде шаардын чок ортосунда, жакшынакай жерде ошол атайын интернети менен ошол смарт парк курулган.
Эскерте кетсек, эс алуу багы 2016 жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана Агахандын катышуусунда салтанаттуу түрдө ачылып, пайдаланууга берилген. Дөөлөт Канатбеков, Бексултан Абиев, Ынтымак, Нарын облусу. Бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктары мына ушулар болду. Алдыда орай тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүл улансын. Саламатта туруңуздар.